Саламатсыңарбы балдар? Аралыктан өтүлүүчү дистанттык сабагыбызды баштайбыз. Математика сабагы. Балдар, маанайыңар кандай? Анда жагымдуу маанай менен алтын эреже кабыл алабыз. Кырдаалга жараша колубузду бат-баттан жууп турабыз. Сабактарга активдүү катышып, тапшырманы өз убагында аткарабыз. Колду көтөрүп, жооп беребиз. Сан жана эсеп. Сабактын темасы нөлдү үйрөнүү. Сабактын максаты ноль саны жөнүндө түшүнүк алышат. Аңгеме аркылуу логикалык ойлоосу, кабыл алуусу өнүгөт. Окуучулар меймандостукка үйрөнүшөт. Көрсөткүчтөр: билим берүүчүлүк, нөл саны менен таанышып, мисалдарды чыгара алышат. Өнүктүрүүчүлүк, аңгеме аркылуу ой жүгүртүүсү, сүйлөө кеби тапкычтыгы өнүгөт. Тарбиялык максаты окуучулар бири-бирин урматтап, сыйлоого үйрөнүшөт. Балдар, табыштарды тамга менен жазгандай, сандарды да атайын белгилер менен жазабыз. Ошол белгилер цифра деп аталат. Анда чогуу цифраларды атап көрөлүчү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Азаматсыңар, туура айтасыңар. Математикада 10 эле белги бар. 0 цифра боло албайт. Ал эми жок санды белгилөө үчүн 0ды пайдаланабыз. Кана балдар, доскага көңүл бурабыз. Экинчи катарда цифралар 0дөн башталды. 0 деген белгини 1ден мурда жайгаштырабыз. 0 1 де 2 сандын айырмасы. Балдар, айырма эмнеден чыгат? Сумма эмнеден чыгат? Айырма кемитүүдөн чыгат. Ал эми сумма кошуудан чыгат. Туура айтасыңар балдар. Келгиле, мисал келтирип көрөлүчү. Мисалы 4 кемүүчү, 4 кемитүүчү, айырма 0. 3 кемүүчү, 3 кемитүүчү, айырма 0. 5 кошуучу, 0 кошулуучу, сумма 5. Демек балдар, мындан эреже чыгарабыз. Биринчи эреже. Ар кандай сандан 0ды кемитсе, ал санда өзгөрбөйт. Экинчи эреже. Ар кандай санды 0гө кошсо, сан өзгөрбөйт. Анда эмесе сүрөт менен иштейбиз. Бул сүрөттөгү жаныбарлар эмне менен азыктанат? Тапкылачы. Туура жообун туташтырабыз. Азаматсыңар балдар, туура таптыңар. Балдар, силер көңүлдү коюп тыңшап отургула. Жаңы теманы бышыктоо үчүн мен силерге баарын жеп койдук деген аңгемени айтып берем. Бүгүн Торопойдун туулган күнү. Ал досторуна чакыруу баракчасын жөнөттү. Баракчага: досторум, туулган күнүмө сөзсүз келгиле деп жазган эле. Достор ага белек даярдамай болушту. Коён талаадан шырт-шырт этип сабизди жулуп жатты. Ой, таттуу болсо керек деп бирди жеп көрсөмбү деп ойлоп отуруп, экөөнү тең жеп койду. Ой, эми эмне кылам? Баарын жеп салбадымбы? Маймыл бактан кырс-кырс этип 3 бананды үзүп алды. Ой, таттуу болсо керек деп тамшанып отуруп, бирди жесемби деп ойлоду. Таттуулугунан үчөөнү тең жеп койду. Ой, эми эмне кылам? Баарын жеп салбадымбы? Мышык суудан шап-шуп балык кармап жатты. Ал 4 балык кармады. Ой, даамдуу болсо керек бирди жеп көрсөмбү деп олтуруп, 4өөнү тең жеп койду. Ой, эми эмне кылам?
Баарын жеп салбадымбы? Торопой туулган күнүмө эч ким келбей жатат деп ыйлап маанайы чөгүп олтурганда, Торопой туулган күнүң менен биз баарыбыз бирге чоң торт жасадык деп достору кирип келди. Ыйлап олтурган Торопой сүйүнүп тортту көтөрдү да, ой, таттуу болсо керек Торопой тортту бир эле сугунуп койду. Ой, эми эмне кылам? Баарын жеп салбадымбы? Досторун Торопой алма менен мейман кылууну чечти. Торопой алманы терип себетке салды. 1, 2, 3, 4, 5. Себетте баары болуп 5 алма болгон. Маймыл, чычкан, мышык, тыйын чычкан бирден алма жешти. Коён бир алманы колуна алды. Балдар, себетте канча алма калды? Туура айтасыңар, себетте алма калган жок. Достордун баарына жеттиби алма? Ооба, бир гана Торопойго алма жетпей калды. Туура айтасыңар. Алманын жетпей калганына ызаланган Торопой олтуруп алып абдан ыйлады. Муну көргөн достору эмне кылышты билбей ойлонуп калышты. Ошол учурда коён өз алмасын Торопойго берди. Мына ошентип Торопойду сооротушуп, баары чогуу ойношуп, Торопойдун туулган күнүн көңүлдүү өткөрүштү. Мына балдар, аңгемебиз достук менен аяктады. Бул аңгеме силерге жакты деп ойлоймун. Анда эмесе дептер менен иштейбиз. Аңгеменин ичиндеги кездешкен мисалдарды дептерибизге көчүрүп жазабыз. Узеки кайтарым байланыш. Сабакта эмне кызыктуу болду? Эмне жаңы нерселерди үйрөндүк? Ким кайсы мисалды аткарууда кыйналды? Эгерде ушул суроолорго так, туура жооп бере алсаңар, бүгүнкү өтүлгөн теманы эң жакшы өздөштүргөн болосуңар, балдар. Үйгө тапшырма. 4-иш. Доскада көрсөтүлгөн мисалдардын суммасын эсептеп табуу. Балдар, ушуну менен сабагыбыз бүттү. Сабакка катышканыңар үчүн чоң рахмат.